Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз өтө турган темабыз 11 класс жалпы химия предмети электролиз анын колдонулушу деген теманы өтөбүз. Сабактын башталышында балдар дептериңерди, ручкаңарды жана китебиңерди камдап алышыңарды суранып кетет элем. Сабактан өтөрдөн мурда мен силерге эскертип кетсем, биз электролиз жана анын колдонулушу деген теманы каникулга чейинки сабакта бир темасын өтүп алган элек. Экинчи сабагыбыз бул кайталоо. Ошондой эле кайталоо сабагында биз маселе иштөө, иш аракеттерин аткарышыбыз керек. Демек, бүгүнкү сабагыбызда биз электролиз жөнүндө жалпы кайталап, бул электролиз деген эмне, электролизде жүрүүчү процесстер жана алардын процесстеринин маңызы, жүрүү шарттары менен таанышып алып, андан кийин биз маселелерди чыгарууга өтөбүз. Биз бул сабакты электролиз анын колдонулушу сабагын кайталоо алуу үчүн биз силер төмөндөгү слайдка көңүл бурсаңар балдар. Бүгүнкү ушул электролиз жана анын колдонулушу деген сабактын негизги максаты болуп, электролиз кубулушун жана анын техникадагы биздеги негизги элементтер же негизги приборлор болуп саналгандыктан, биз гидроэлектростанциялардан биз галваникалык элементтердин жардамы менен электр тогун алсак, ал эми техникада аккумулятордун жардамы менен биз техникалык куралдарды же башкача айтканда машиналардын жүрүшү эң эле күнүмдүк турмушубузда ар бир азыр ар бир окуучуда, ар бир ата энеде же иштерманда колдонуп жүрө турган уюлдук телефондорубуздагы аккумулятор батарейкалары ушул электролиз процессинин негизинде жүрөрүн мен эске салып кетсем. Биринчи темабызды биз өтүп, кайталардын астында биз электролиз деген эмне деген түшүнүккө жооп берсек. Электролиз бул электролиттин эритмесине же балкымасына салынган электроддордо электр тогунун жардамы менен жүрүүчү химиялык реакциялардын топтому. Демек, электролиз процессинде бизде бул жерде кычкылдануу жана калыбына келүү процесси жүрөт. Ошол кычкылдануу жана калыбына келүү процесси электролиттердин жардамында жүрөт дагы. Электролиттер деген булар электр тогун өткөрүшөт. Бул процессте, электролиз процессинде катод жана аноддордун электроддордун жарымында жүрөт дагы. Катод бул терс заряддалган электрод, анод бул оң заряддалган электрод болуп саналат дагы. Катоддо катиондун калыбына келиши жүрөт, аноддо аниондун кычкылданышы жүрөт. Катиондор булар оң заряддалган бөлүкчөлөр, аниондор булар терс заряддалган бөлүкчөлөр болуп саналат. Кийинки слайдыбызда көрүп тургандай, биз эритмелерди электролизде экиге бөлүп алат экенбиз. Биринчиси туздардын балкымасы, экинчи ошол туздардын эле суудагы эритмелери. Туздардын балкымасы менен ошондой эле суудагы эритмелеринде жүрүүчү электролиз процесстери эки башка же эки түрдүчө жүрөт. Биз буларды кайталоо иретинде биринчи натрий хлоридинин балкымасынын электролиз процессине көңүл бурсак. Мен силерге мына атайын стрелка менен катоддо жүрүүчү процесс, ошондой эле экинчиси аноддо жүрүүчү процессти эки бөлүп жазып көрсөтүп койдум. Бул жерде катоддо катион натрий калыбына келүү процесси жүрөткөн дагы натрий калыбына келет. Же башкача айтканда бир электронду кошуп алып, ал калыбына келет. Ал эми аноддо жүрүүчү процессте, аноддо жүргөн процессте хлор терс заряддалган анион болгондуктан ал анодго тартылат дагы. Бул жерде кычкылдануу процесси жүрөт. Же башкача айтканда хлор кычкылданганда өзү тартып алган бир электронду кайра кайтарып берет. Бул эки аноддо жана катоддо жүргөн процесстерди биз бирдиктүү суммардык түрдөгү теңдеме түрүндө да жазып алсак болот.
Ал төмөндө жазылып турат. Натрий хлоридинин балкымасынын суммардык түрдөгү теңдемеси. Мына төмөндөгү теңдеме бул ушул катоддо жана аноддо жүргөн теңдемелердин суммардык теңдемеси болуп саналат. Экинчи эритмебиз биз жана айтып кеткендей натрий хлоридин суудагы эритмеси. Бул жерде ата силерге балдар ушул суудагы эритме кандай экен, кандай процесс экендиги жөнүндө тууралуу мен жазып кетким келди. Себеби дегенде силер буну эстеп калышыңар керек. Эритмеде суунун молекуласы катышкандыктан электролиз процесси татаалданат. Бул татаалданууну биз азыркы кийинки слайдыбызда металдардын стандарттык потенциалдык катарында да карап көрөбүз. Бул жерде натрийдин хлоридинин суудагы эритмесинин электролиз процессин карап көргөнүбүздө катод тараптан биз натрийдин иондорун, ал эми анод тарапка хлордун иондорун эмне кылып коюпбуз, жакындаштырып жазып койгонбуз. Ошондой эле катод электрондун тушунда жазылган теңдемелер жана аноддун тушунда жазылган теңдемелер булар ошол жерде жүргөн кычкыл калыбына келүү, ошондой эле кычкылдануу процессинин теңдемелери болуп саналат. Биз акырында ушул эки кычкыл калыбына келүү жана кычкылдануу теңдемелеринин суммардык теңдемесин жазып алганыбызда акыркы теңдемеге көңүл буруп көрсөңөр, бул жерде натрий хлоридинин суудагы эритмесин электролиз деген мезгилде электролиздин натыйжасында аноддо хлор кычкылданып хлордун молекуласы пайда болот экен, ал эми катоддо суутек калыбына келип, суутектин молекуласы газ абалында өкөтөң эмне болуп кетишет экен, учуп кетишет. Эритмебизде натрийдин гидроксиди калып, биздин чөйрөбүз шелоштуу чөйрө болуп калат. Жанагы алдыңкы айтылган эмне үчүн жанагы биздин балкыма менен суу эритмебиздеги процесстин эки түрдүүсүн биз силер байкап калдыңар балдар. Биринчи балкымада натрий калыбына келсе, экинчи суу эритмесинде натрий калыбына келбестен анын ордуна суутек калыбына келди. Буну түшүндүрүш үчүн биз стандарттуу потенциалдык катары, металдардын стандарттык потенциалдык катарын менен түшүндүрүүгө болот. Биринчи кычкылданган калып, андан кийин калыбына келген калыпты карап көрөбүз. Бул жерде жанагы мына жерде бардыгы ион түрүндө же катион түрүндө берилип атат. Демек, булардын бардыгы туздарды пайда кылуучу катиондор. Булардын закон ченемдүүлүктөрү боюнча калийден баштап алюминийге чейинки металдардын туздары суу эритмелеринде калыбына келбестен, алардын ордуна суу эритмелеринде суутек калыбына келет. Алюминийден суутекке чейинки металдар, же булардын бирден атап өтсөк, алюминий, марганец, цинк, хром, кобальт, никель, калай, коргошун металдардын катиондорунун туздарынын суу эритмесинде, калыбына келишет. Ошо менен биргеле алар менен чогуу суутектен калыбына келет. Андан кийин суутектен кийин жайланышкан металдарыбыз калды. Ал суутектен кийинки жайланышкан металдарыбыз бул асыл металдар же жез, күмүш, алтын. Булардын туздарынын суу эритмелерин электролиз дегенибизде алар өздөрү калыбына келишет. Ушул 3 закон ченемдүүлүктөрдү силер эстеп калышыңар керек. Бул закон ченемдүүлүктөр суу катиондордун же ошо туздардын суу эритмесиндеги калыбына келүү жөнүндөгү аныктамага ушул таблица аркылуу толук түшүндүрүү бере аласыңар. Аниондор үчүн дагы калыбына келтиргис касиетинин өсүшү боюнча жогоркудай эле чыңалык катарын түзүүгө болот экен. Бул аниондор дагы мына көрсөтүп тургандай эле мына жерде фтор, нитрат аниону, сульфат аниону, ошондой гидроксид аниондорун карап көрсөк, электролиз учурунда суунун молекулалары эмне болот экен? Кычкылданат. Же суунун молекуласы кычкылданганда бул жерде кычкылданат экен. Экинчи катарга көңүл бурганыбызда булар
аниондор болуп саналышат дагы. Булардын составында кычкылтеги жок. Булар кычкылтексиз кислота калдыктары болуп саналат дагы. Электролиз учурунда өздөрү аноддо кычкылданышат. Мына балдар, биз силер менен бир сыйра өткөн теманы электролиз процессинде жүрүүчү кычкылдануу калыбына келүү реакцияларына көңүл бурдук. Кыйла эсиңерге келгендир. Бул процесс менен биз электролиз процесси менен экинчи чейректе дагы металлдар жана металлдарды алуунун ыкмалары деген теманы өткөнбүз. Металлдардын алуунун ыкмаларын биз 4 ыкмасын өтүп, ушул алуунун 4-чү ыкмасы электролиз ыкмасы болуп саналган. Анда дагы биз балык ыкмаларында төмөндөгүдөй процесс жүрөт, ошондой эле суу эритмелерине дагы төмөндөгүдөй процесс жүрөт деп толук таанышканбыз. Демек, балдар, силердин өткөн теманы бир сыйра кайталап эсиңерге түшкөнүңөргө мен толук ишенип, төмөндөгүдөй мисалдарды силерге мен тапшырма катары бергим келип атат. Ушул 3 тапшырманы силер мага кийинки сабакта аткарып беришиңерди суранат элем. Анда болсо маселелер менен, мисалдар менен мен силерди тааныштырып өтсөм. Биринчи мисал: төмөнкү заттардын натрий хлоридинин, барий гидроксидинин балкы берген эритмелерин электролиздөө теңдемелерин жазгыла. Экинчи мисал: төмөнкү заттардын калий йодиди, жездин сульфаты, натрийдин ацетатынын суудагы эритмелерин электролиздөө теңдемелерин жазгыла. Үчүнчү мисал бул маселе: массасы 200 грамм болгон калий хлоридинин 10% суудагы эритмесин электролиздегенде нормалдуу шарт